телефонду уурдап койдум кишиники. Чет элдик студенттердин коопсуздугу Ош мамлекеттик университети Ички иштер министрлигинин кызматкерлери менен кезектеги жыйынын уюштуруп, ушул маселени талкуулады. Жолугушууда эл аралык медицина факультетинин студенттерине укук бузууларды, мыйзамсыз миграцияны жана кылмыштуулукту алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери айтылды. Чет өлкөлүк мамлекеттик жарандардын Кыргызстанда жүрүүсү боюнча эрежелери. Андан сырткары диний экстремизмдин алдын алуу боюнча түшүнүк берип жатат студенттерге. Баягы ар кандай агымдарга, диний агымдарга, туура эмес агымдарга кирип кетпес үчүн түшүндүрүк берилип жатат. Милиция кызматкерлери студенттерди кылмыш же кырсыкка кабылган учурда дароо тиешелүү номурга чалууга чакырды. Чаранын негизги максаты бүгүнкү күндө мына Ош шаарындагы чет өлкөдөн келген студенттерге булардын өзүнүн шаар аймагына жүрүм туруму, студенттердин коопсуздугу, азыр өзүңүздөргө көрүп атасыздар, акыркы убактарда мындай терс көрүнүштөр болуп кетпесин деп ошолордун алдын алуу иш-чараларды өткөрүп атабыз. Студенттерге калаада жүрүү эрежелери да түшүндүрүлүп, миграциялык мыйзамдарды сактоо эскертилди. Аларды өздөрүн кызыктырган суроолорун берип, тиешелүү адистерден жооп алышты. Ош менин экинчи үйүм. Бул шаарда жүрүп окуп жатканым үчүн сыймыктанам. Ош шаарынын кереметтүү табияты жана тынч атмосферасы мага чоң таасир этти. Ош мууда окуп жатканыма абдан сыймыктанам. Бул университет билим алуунун эң мыкты орду жана ал мен үчүн мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүдө. Ош мууда коопсуздук эрежелери боюнча жолугушуулар дээрлик ай сайын уюштурулуп турат. Окуу жайда Индия жана Пакистандан келген 10 миңге жакын студент билим алат. Мерим Айтмаматова, Бигелди Абжапаров, Ош Му жаңылыктары. Бизде иштеген кызматкерлер силерге кыскача маалымат берип өттү.